Саламатсыздарбы, урматтуу ханышалар? Мен Мариям Ханыша. Бүгүн дагы бир сиздерге аябай сонун кыска 5 мүнөттө кыла турчу проработканы үйрөтөм. Бул жөп жөнөкөй. Эгерде ким нейрографика тарта албай аткан болсо, мага аябай кыйынчылык жаратып атат ушул нейрографика тартуу, кантип үйрөнөм деп аткан болсоңуз, ошол көйгөйлөрүңүздү, ичиңиздеги капачылыгыңызды чече албай аткан болсоңуз, сиз анда бир кыска бир проработка бар. Кимдин көйгөйү көп болсо, ошондо ошол адам кылса болот. Эми азыркы күндө ар бир адамдын өзүнүн жашоосунда чечилбеген маселелер аябай көп деп ойлойм. Эми караңыздар, бул жерге сиздер колуңуздарды ушундай сүрөсүздөр дагы. Өзүңүздөрдү кайсы жерге койгуңуз келип атат? Кайсы жерде ысыктык сезип атасыз? Өзү сизге жүрөгүңүз, интуицияңыз айтат, мен могул жерге койгум келип турат. Бул мен. Эми менин жанымда аябай көп көйгөйлөр, задачалар. Буну да тигини да решет этишим керек. Акча бирде болсо бирде болбойт. Тигил эмемди жанагы маселемди чечишим керек деген ойлорубуз аябай көп. Бул биздин ойлорубуз, бул биздин маселелерибиз, бул биздин чечилчү жанагы көйгөй маселелерибиз деп айтсак дагы болот. Эми караңыздар. Сиз ошол маселелерди чечиш үчүн нейрографический эме тартасыздар. Ушул маселелерге тийгизбестен жолдон так өтүп кетесиздер. Караңыздар. Бул маселелер оңой эле чечилди. Бардык маселелер чечилди. Себеби сиз бирөөнө дагы тийбестен өтүп кеттиңиз. Ошондо бизде могул жерде көйгөй пайда болду деп коелук. Мынакей. Бул көйгөйдү биз уже острый углды алып салабыз дагы. Бул көйгөйүбүздү дагы чечебиз. Мындайча айтканда. Оңой эле ушул көйгөйлөрүм чечилип кетти деп ниет кылып, кайтадан экинчи жолу үзбөй токтобой ошол сиз чечкен көйгөйдү чечип ааламга жибересиз. Көрдүңүздөрбү? Жөп жөнөкөй бир 2-3 минутада өзүңүздүн жашооңуздагы бардык көйгөйдү, бардык кыйынчылыкты, бардык таарынычты ушундай проработка менен чечип койсоңуз болот. Бул проработканы мен күнүнө 2-3 жолу кылат болчумун. Менде дагы чечилбеген маселелер аябай көп болчу. Кадимкидей бул түйүндөрүңүз чечилип, жашооңузга сонун жаркындык алып келесиз. Бардыгыңыздарга ийгилик. Эгерде ушул видео сиздерге ушунчалык сонун пайда берген болсо, комментарийге жазып, лайк басып коюңуздар. Мен YouTube каналымды жөп жөнөкөй адамдарга бесплатно берип жатам, себеби ошол инсандарга дагы пайдам тийип калса экен деп ушул кичинекей кыска видеолорду тартып жаткан мезгилим. Ошондуктан эгерде ким көйгөйлөрүн чече албай, эмне кылсам экен деп аткан болсоңуздар, ушул фломастер, жөп жөнөкөй ручка менен сиздер өзүңүздөрдүн көйгөйүңүздөрдү чечсеңиздер болот. Эмне үчүн? Себеби бул ручканы сиздер кармаганда ушунчалык агрессивный
жанагы ичиңиздеги жанагы переживания ушунчалык күчтүү жанагы негативный сезимдериңиз ушул өзүңүздөн энергия менен келип ушул колуңузга келип, анан колуңуз аркылуу бул ручканын башына түшөт экен да. Ошондуктан мен мурун ойлоп жүрчүмүн, эмне үчүн жөп-жөнөкөй ручка менен эле жазып койсо ушул көйгөйлөр чечилип калсын деп ойлочумун да. Себеби бул нерсенин дагы ученыйлар изилдеп чыккан. Себеби адам баласы ушунчалык нервиштеткен кезде бардык көйгөйлөрдүн бардыгы биз ошол тартып аткан ушул барак бетине түшүрөт экенбиз. Ошондуктан бул өтө күчтүү иштечү проработка болуп эсептелет. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Эч кимдин маселеси көйгөйү болбой, ушунчалык сонун жашоодо жашашын каалайм. Ийгилик.